Assalamu алейкум ардактуу теле көрүүчүлөр. Биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы. Саламатсыздарбы? Бардыгыңыздарга жалындуу ысык салам. Кайрадан бир жумадан кийин сиздер менен амандашып жатканыбызга биз өтө кубанычтабыз. Биз менен бирге болуңуздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Барсыздарбы, амансыздарбы, кылым карыткан кыргыз элим деп, кайрадан эле сиздер үчүн кызматта Салам Кыргызстан көрсөтүүсү. Андыктан биздин теле көрүүчүлөрүбүз даяр, көрөрмандарыбыз даяр болсо, сиздерди көпкө күттүрбөй биз баштайлы. Саламатсыздарбы, Салам Кыргызстан! Кайсыл жакка кетсем да, кыйыр издеп турмуштан, маңдайымда күйүп турган жылдыз шам. Жан дүйнөмдү жылыткан, жаралгандай ырыстан, мекеним сен ыйык жерим Кыргызстан. Senin akın tamırdağı, kanım benim taralgan, toprak sucuk kanabam, bar altından jaralgan. Bedeline şeker vermey, korku mendek barzыбыз, değiştirsin bizge kalgan, bayırkı ata babamdan. Кайсыл жакка кетсем да, кыйыр издеп турмуштан, маңдайымда күйүп турган жылдыз шам. Жан дүйнөмдү жылыткан, жаралгандай ырыстан, мекеним сен ыйык жерим Кыргызстан. Айланасы ал колорго, тегерете корчалган, жылгасында булагырда, булбул кушуп үн салган, бүркүт учуп көк асманда, азаптыкты баяндап, ата журтун басы кымбат, түндө күнүн куттанган. Кайсыл жакка кетсем да, кыйыр издеп турмуштан, маңдайымда күйүп турган жылдыз шам. Жан дүйнөмдү жылыткан, жаралгандай ырыстан, мекеним сен ыйык жерим Кыргызстан. Гүлкөден солукту мүлкү демекчи Гүлжайна. Гүлсөң, өмүрүң узарат дейт. Жана ошондой эле 1 мүнөтпү же 10 мүнөтпү эсимде жок. Ошончо гүлсөң 10 жумуртка жегенге барабар экен да. Ошондуктан тамак продуктуну кичине кыскартып туруп эле гүлө берсең курсагың ток болот экен, жаш болосуң. Ушуну укпаган экен, бирок гүлкү өмүр азыгы, гүлкү ден соолуктун мүлкү деп коет. Гүлүп жүргөн адамдын өмүрү узун, душмандын тили кыска болот экен. Туптура. Анда болсо бүгүнкү биздин гүлүп жүргөнгө мен аябай чоң ишеништемин. Анткени бүгүнкү биздин коногубуз
коногубуз ушунчалык элди күлдүрөт, өзүң кебетеси эле күлкүлүү да. Азыр ким экенин билип атасыңбы же билбей атасыңбы? Мен байкап калдым ким экенин, анткени өзүнүн деле кебетеси күлкүлүү деп атпайсыңбы? Кыргызстанда кебетеси күлкүлүү бирөө эле бар го. Кой, биз деле күлкүлүү, бизди көргөндөр деле элдер күлө берет го. Бунун жүзү ушунчалык жылмаю, жүзүнөн тим эле нур чачырап турат да. Анда Санжар коногубузду чакыра бербейлиби? Албетте эле, кесиптештерибизге чоң рахмат демекчибиз. Эгерде 1 мүнөт күлкү 10 жумурткага тете болсо, кезектеги чыга турган мейманыбыз Камаз жумуртка жеп жүрөт анда. Тосуңуздар туугандар, юморист, актер жана жөн эле таланттуу биздин байкебиз Камчы Сарыбаев конокто. Карачы баскан эле күлкүлүү, баскан эле акырын сынып кетет. Түшүп кетесиз. Колубуз аябай мындай катуу, прочный, коркпой эле баса берип сүйлөштүкпү? Камчы Сарыбаев тосуңуздар, кол чабыңыздар. Көргөтүңүз байке. Күлдүрбөй басчы, күлдүрбөй. Кандайсың? Көтөрүп алып жүрүп жатыр. Саламатсызбы? Кандайсыз? Айттым эле мынакей жаркырап эле кирип келатканда студиядагы светтердин кереги жок эле өзүң келдиң, өзүң дагы сарысың, жылмаю мындай. Кайгыруу сенин бетиңде көрсө болобу же болбойбу? Ошо кайгыруу мени көргөндө өзү кайгырып калат кайрадан койсун. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, баары эле байкап, баары эле билди, баары кубанат элек. Камчы байке, Камчы мырзаны чакырсаңар болот деп сурангандар көп болчу. Мына биздин студиябызга келип коногубузда отурат. Ал эми деги эле экрандан көрүп, сахнадан көрүп, Камчы мырзанын аябай шайыр, ар дайым күлүп жүргөнүн билебиз. Ал эми мындай жөнөкөй жашоодо деги эле сахнанын артында кандай болгонун бүгүн билгенге аракеттенмекчибиз. Камчы мырза, деги эле келгениңиз үчүн рахмат. Алтындай мүнөтүңүздү бөлүп келип едиңиз. Жайыңыз кандай өтүп атат? Жай ысык. Көчөгө чыксаң ысык, үйдө жатам, ысылап коюп эле ошол. Көлгө барып келдим. Мен көлдү кучактап тосуп алып, ал мени кучактап ташып, экөөбүз кучакташып атып эле кайра келдик. Санжар айтып кеткендей, биз сизди дайым көгүлтүр экрандан жылмайган гана жүзүңүздү көрөбүз. Тим эле мындай шаңдуу шайыр жүргөн инсансыз. А сиз ушу үй бүлөдө кандай атасыз? Үйдө деле мындай катуураак болуп коем, күлүп да коем, чарчуп болуп коем. 4 мезгил үйдө болуп турат. Эми деген кыргызда бир сөз бар эмеспи? Каранын жини келгенче сарынын жаны чыгып кетет депчи. Сен жаның чыгып кетсе керек, Меники чат бат эле, бир жарылаттаган кайра чат кайра бат жабылып калат. Ошо бат эле келип кетип, жиниңиз кайра бат тарайт болуш керек, Мен өткүндүй да. А биз билебиз, сырттан сиздин уулуңуз дагы бар. Бир кичинекей уулуңуз бар. Ошол дагы ушу сиздин өнөрүңүздү аркалай турган жигитпи деп сурап кетейин дегенбиз. Аны азырынча айта албайм, мындай актер болот депчи, бирок бир четен ушу артист болбой эле койсунчу деп коем. Неге? Бирок негизи бар, өзү таланты бар уулуңуздун. Жок, ошол эме жана бир четинен деген жагын сүйлөшөлү. Эмнеге артист болбой эле койсун деп атасыз? Балким биз билбеген нерселер бар. Балким сахна артында Камчы мырза менен бир болгон окуялар бар башынан өткөзгөн. Жок, мындай болот го. Азыр ар бир артисттердин ар биринен келип балаң артист болсун каалайсың десең, мен ооба деп айткан артистте мындай болушу мүмкүн. 20%, 20%. А калганы жок дейт. Камчы мындай айтсаң, Кул көрбөгөн колдукту көрөсүң, хан көрбөгөн сыйды көрөсүң. Анан бирок бир чети элдин арасында эл менен чогуу жүрөсүң. Сизге дагы мындай суроо да. Мисалы көбүнчө эле ушу артисттерге эң биринчи эме фейс, мындай сулуулук керек. Аны билесиң, ал менден башка элде жок эч кимде андай. Жок. Аны айтпасам да билет аны. Дегиле Камчы мырза ар дайым айтып келет, мен эң сулуумун, эң акылдуумун, анан эң маанилүүсү мен скромныймын дейт. Ооба. Актерский мастерство сенде күчтүү. Кылымда бир жаралат болуш керек, сенкиндей ушундай. Сенки туаса болуш керек да. Эң биринчи экзамен тапшырып аткандачы сен чырайлуу, арык, мындай бир башкача жигит белең же ушундай эле белең? Жаш кезиңде. Мен анда тиге кана 8 классында эмес, искусство тапшырганда да. Анда арык чырай кара торусунан келген мындай мурутчаандай. Кара тору элеңиз. Кара тору. Чачтарым кез болчу ал убакта деген. Жок, кебетеңиз кара болсо азыр кантип саргайып кетти? Шаар өзүнүкүн алат экен да барып. Айылдан мындай кесилип келген. Айылдан кара торусунан келген сулуу чумак мындай. Арык чырай, симпатичный. Өлө сулуу чумак. Мен өтүп кеткен артыман анча-мунча малжандыктын артын кулап калчу да, Кудай-ай депчи. Шаарга канчанчы жылы келдиңиз? Мен 93-жылы, 93 эмес, 6 классымда келгем бияка. Ал өзүнчө кызык. Негизи эле меники мындай да. Шаарга келгендеги кызыктуу окуяларыңызды айтып берсеңиз. Мен негизи эле жүргөн жерим мындай да, бир жанакы бир приключение деп коебу.
шаарга алып 3-5 классымда беле жанакы эмеге Гүреңкеевке тапшырайын деп келдим да. Аякка тапшырайын деп келип, бирок инструментен билбейм. Только биле билгеним ооз комузду билем. Анан бүт барды чумун жана Майкл Джексон нурларын угуп, чумун эле. Анан ооз комуз менен драйв кылып чумун. Анан ооз комуз менен. Анан барсак Гүреңкеевде набор бүтүп калыптыр деди, Абдраевда да бүтүп калыптыр деди. Эмне кылабыз анан балетке барат деди. Анан баргандан кийин балет опера балет театрына апарат коюп, бийчи болосуң депчи. Анан эсеткөл ал убакта да кичине бар болчу, көрөнгө бар да кичине бар. Ошондон пайда болду да. Болосо көрөнгө болбосо кайдан чыкмагыла болду. Анан алы көптө бунуку склонность толуп кеткен бул болбойт деп койду. Настроем чуал ошондо бир жыл келгем. 3-классымда. Андан кийин анан 93-жылы Дайыр Асанов атындагы аскер лицей, азыркыча мурда болсо Суворовский военный училище болчу, ошол жака тапшыргам. Ошондо келгем, 93-жылы келгем. Шаарга негизи 93-жылдан бери анан шаардамын азыр. Шаарга келгенде кызыктуу окуялар болду беле башында? Шаарга көнө албай, мүмкүн Көнө албай эчтеке эмес. Мен автобустан телефондон чалып, байке, мен моякта светофор турат, тиякта жол турат, анан кайсы жол? Эки өткөн жол бар экен, ошонун жанында турам. Остановка кайсы? Эмне деп чалып турат дейт. Азыр окуп келейинчи деп телефонду коюп коюп туруп барып ок. Могу көчөдө турам деп айттым, унутуп алып, адашып калып. Анан атайын ошол аскер лицейинде окуп жүргөндө атайын адашыш үчүн, шаарды көрүш үчүн астыма келген наугат бир троллейбуска же автобуска отуруп алып туруп анан шаарды кыдырып жүрөчүм. Карап кызыгып көрө туруп анан кайсы жакта эмне экен деп. Анан площадь менен Ала Тоо аянтына менен филармонияга барыш үчүн мен сөзсүз түрдө үйгө барып атайын жасанып, чык-чыйта үтүктөп, кийимдин көйнөктө чык-чыйтып алып туруп атайын зыңкыйып алып турган Ала Тоо аянтына ушундай турбайбы, ушинтип бас керек турбайбы деп сыймыктанып басып, деп мындай жасанып алып кыйналып, филармонияга барганда атайын аркасынан барып жанакы дүрбүсүн кошо алып алып, то есть опера балет театрынанчы дүрбүсүн кошо алып атайын ошону карап мынтип өлө ушинтиш керек да депчи. Анан филармонияга барганда дагы кой эң артына отурганда салаваттуу болуп отуруш керек. Анткени айылдан куйган да, сен шаарга барганда мындай болот. Аяктан айылдагыдай жүрө бербе, мындай шалтаң бултуң болуп жүрө бербей кичине десе, аякка барып дагы эки жакты элеңдеп карап, деп мындай отуруш керек турбай деп башка кишилерди карап, аларды карап өзүң боюң түзөп мынтип. Деги мени кызыктырган ушул эмоция деген жок болчу да мындай. Шаарга жөнөтүп атканда, ай балам шаарга барганда тиңдеш керек, мындай кылыш керек деп үйрөткөн айыл сонун турбайбы? Кайсыл айылдан келдиңиз? Бул аябай тарбиясы сонун айыл экен. Айта кетсеңиз, реклама болсун. Кыргызстандагы эң эле мындай айкөл, бейиштин төрү, Кудай-ай, жөнүнө. Ар бир үйгө кирсең каймак май даяр, дастрокону кенен. Тоң районунда Аксай деген айыл бар ошол. Мына дароо эле айтып кетейин. Мисалы үчүн, азыр ушул учурда 93 дедиңиз, 93-жылы чоң борбор калабыз Бишкек шаарына келдиңиз. Демек шаарда жүргөн мындай Башкентке татыктуу болоюн деп жүрөсүз да. Ал эми ушул учурда азыр жаштар ошондой барбы деги? Бир учурда баары эле Бишкек айылдан келген, бирок кээ бир айрымдары жакшы кыймыл аракети менен айырмаланат, жок деген аракети менен айырмаланат. Бирок ушул учурда мындай кээдеги деле көрбөсөң аябай аз көрүнүп калды окшойт. Азыр андайдын баркы жок болуп калган. Мисалы үчүн Ала Тоо аянтын азыр көчөгөдө көрсөң, Ала Тоо аянтында болобу же филармонияда болобу, шортик менен деле бутка жанакы шлёпанцаны кийип алып деле ошол Ала Тоо аянтына шалжаңдап алып мынтип алып, ой, таластын кайрыкта мени. Деп алып. Анан билип өтүп кетти. Ой. Кесиптештер мен Камчы байке айтып атса аябай бир нерсени сездим. Адам биринчи өзүн сыйлаш керек. Анан өзгөнү сыйлай алат дейт. Сиз ошол Ала Тоо аянтында да филармонияда да жана өзүңүз чык-чыйып кийинип барганыңыз, бул сиздин тарбияңыздан анан биринчи өзүңүздү сыйлаганыңыздан деп эсептейм. Анан өзүңүз таябай сыйлаган. Мен азыр келе калды. Үй алтынын кет сыйлап коюнчу деп сыйлап коймок беле. Камчы көбүнчө эле Дем театрда, силердин өзүңөрдүн жеке концертиңерде уйдун ролунда же болбосо жанагы мээрим деп Акшоланын эмесинде ырдайсыңарбы? Ошондо кичинекей баланын ролунда ошончо көп кишинин ичинде сен мындай өзгөчөлөнүп, айырмаланып турасың да. Или сага сен ошолордон атайын мындай кылып жасайсыңбы же сага ошондой ролдор туш келип калабы? Мындай башкача элдин көзүнө көрүнүп турасың да, же сары бочка болгон, бочка болгон үчүн кой берим дейли, толук болгон үчүн ушундай өзгөчө болуп турасыңбы? Түшүндүм. Ошол биздин Дем театр студиясынын кыргыз драманын алдында уюштурган жаштардын ар бир сценкасында ошол эле көрүп аткан көрүүчүлөрдүн ар бири бар ошонун ичинде. Жанакы уй деген ал деген деле уй деле эмес, ал деле киши, ал делечи. Мисалы үчүн мындай го, Кудага барганда сен айдоочусуңбу, машина айдап келдиңби, боюңда барбы, же намаз кыласыңбы, аны карабайт да. Келдиңби, болду. Эмне кой, Куданы ичириш керек.
Кудага келди, мас кылыш керек, ичириш керек, анан кетиш керек. Анан ошо мас болуп ичип чанжырап мал болуп калгычакты. Ошентип анан кеткенде анан эң жакшы деп коет да. А жок, ал кудаларды ичирбей эле татынакай эле. Ай, куда келчи алтыным деп билектешип учурашып, кучакташып, кесеге кымыздан коюп, кымыз ичишип, анан жайлоого барып, эгер анчалык эле болуп баратса, жана кымыздын тундурмасынан бастырып коюп, шашпай, бетиңе тамылжытып сүйлөшүп отурган жакшы да. Ошондой нерселерди атайын элге тарбиялык жаатында ошондой нерселерди таап аласың дагы. Анан ар бир персонажды мисалы үчүн мындай болот да. Бирөө момундай гүлдүн эмесин алып чыгат, жалбырагын алып чыгат. Экинчиси болсо цөңгөгүн алып чыгат. Анан мындай кылып, тигиндей болот, ошол тойдо момундай болот деген, моуну кошолчу деп, момундай жеңеси болот деп туруп бирөөнү алып келип кошуп коет. Ошентип ар бир персонаж кошулуп кетип атат дагы. Так, жеңесе сен окшошсуң, сен точно ошондой болуп көрсөң деп ар бирине бирден бөлүп берип коет дагы. Ошого жараша анан ойлоносуң да, мындай болот эле. И өзүң ошол элдин арасында болгон окуяларды алып келип туруп, өзүңө чабыштырып, ошону көргөнүңдү кайра сахнага алып чыгып көрсөтүп бересиң. Анан көрсөтпесең эле бүттү, ошол өзүң эле бап келип калат, Кудай бетін салбасын делечи. Жанакы курсактуулардагы Куданыкы, жанакы Аскат Кудасы болуп жатат го. Кутулдук эйин, Кудалар кетти, кутулдук эйин. Деп коет негизи. Конокко чакырганда кагылып кетейин, келчи Кудам деп туруп, 2 күн аябай турап атасын чыгарып болгон, ичип, жеп, куратып, бышырып, чиритип, баарын кеткенден кийин, Кудалар кеткенден кийин жанагы ишаяктын баарын тең, анан жана башы ооруп атат, казан аяк тигин баарын калат да. Бүткөнүн дейт го, анан кеткенден муну айтпайт көзүнчө. Бирок кеткенден ар бир үйдө боло турган, айтыла турган сөз да. Кетиштиби? Кутулдук эйин, алып кел, кайын деп, эми куй чайлы деп. Ошонун баары тең элдин алынган нерселер эле, ошону чыгарып коет. Канча тасмага тартылып бүттүңүз? Канча ушул убакка чейин канча тасмага? Так санын айта албайм, себеби ар бир айдоочунун дагы, журналисттердин дагы, силердин деле айта албайсың. Мисалы үчүн канча жылдан бери журналист болуп иштеп жүрсүң, сен ал так айта албайт. Ар бир киши так айта албайт, мынча чакты деп айтышы мүмкүн. Мен бир 20 чактыдай болуш керек менимче. Так сан айта албайм. Ал эми деги эле ушул кино жаатында, индустрияда мындай эл оозунда айтылып келе турган болсо, эмне эле артист болуп атасың дейт. Эмне эле артист болуп атасың? Артист деген сөз мындай болуп калгандай. Серьезный эмес, не серьезный адамдын образына кирип калган деген. Анан сиз ушундай менен көп калышасызбы деген жашоодо? Анткени баары эле сатадан көрүп калган жаш бала болуп жүрөт, жаныбарды аткарып атат, анан бул образда жүрөт, күлдүрүп атат. Анан мындай жөнөкөй жашоодогу элестетиңиз бир отоплениеңиз жарылып кетип, бир маселе менен, серьезный маселе менен баратасыз. Маселеңиз бар, бирок сизди кабыл алышпай эле, жылдамдап эле күлүшүп эле эме болгондой болот. Биздин топурагыбыз жеңил. Чыгармачыл кишилердин топурагы жеңил болот. Билем болсо, артист дене атат деп. Куда келгенде этиң бышпай калып, же самоордун бир ичине жанакы жаш балдар солярканы куюп, анан солярка менен чай куюлуп кетип, анан эт бышпай калышып кетти. Артист деп боло берет деп коет да. Анан артист деп шылдап койсоң эле да. Бирок ошол артист дагы ошол өзүнүн чыгармачылыгына серьезный мамиле кылган үчүн ошондой роль жаралып атат. Ошон үчүн ошол ролуң менен эл сени кабыл алып атат да. А ошол айтып аткан кишинин өзү эле артист экенин билбейт. Байкасаң, любой эле адам сен артист экенсиң деп аткан кишини өзүн байкап турсаң, аялы келгенде башкача сүйлөй калып, астынан баласы келип тиги деметсе башкача сүйлөй калып, кошунасы келсе бирөө башкача сүйлөй калып, тияктан бир мындай кичине жеңилирээк кийинип алган бир кыз өтүп баратса, ага башкача сүйлөй калып кылып атканын өзү билбейт. Бирок өзү артист экенин билбейт, артист кылып атканын сезбейт өзү. Ошол адам өзү артист. Ошол бизге ошол адамдардын баардыгы артист, бекер айткан эмес да. Жер шары бул чоң сахна, а ичиндеги адамдар бул артисттер деп. Бүт эле артисттер. Жок, Камчыбек, ошол мен асмандан албайм да, инопланетядан албайсың, элден аласың да. Ошол киши сизге программа дайындап берип атканын билбейт өзү, Билбейт да, конечно. Ошол программаны сиз ошолордон алат да программаны. Ал эми Камчы мырзанын жөнөкөй жашоосунун үй бүлөсүн сурадык, актерлук чеберчилигин сурадык. Эми эң маанилүүсү бүгүнкү биздин берүүбүздүн эң башкы темасы бул күлкү. Күлкү, анан коркуу, деги эле кубаныч, ыйлоо дегендей эмоциялар болот адамдардынчы. Кайсы эмоцияны чакырыш? 1 секундда 4 мүнөт, 4. 1 секундда 4 жолу алмашат эмоция. Эмоция. Кайсы эмоцияны деги эле көрүүчүдөн, күйөрмандан чыгарыш оорураак? Ыйлатыш жеңилирекпи же күлдүрүш жеңилирекпи? Азыркы биздин шартка ылайыктуу болсо, күлдүрүш, элдин жүзүнө жылмайып тартуулоо бул кыйыныраак турат. Ыйлата турган ал оңойлан. Жылдыздуу коногубуз Камчыбек экөөбүзгө дагы өзгөчө сурай турган суроо. Ар бир мейманга сурайбыз. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан менин апам. Менин атам. Анан менин балам. Неге? Неге?
өткөндү мен атам деп сыйлайм, келечекте болсо балам деп айтам. Эгерде мени улуу уулуна ата деп айтсам, кичүүлөр дагы мени ата деп айтат. Балам десемчи. Ошон үчүн. Ошондо сиздин жашооңуз. Ошондой мамиле кыласың. Ата дегеним, улууларгыдай кылып мамиле кылып, сыйлап, кичүүгө ызаат, улууга урмат кылып, кичипейилдик менен адамдан кечирип коюңуз деп бир жолу сурап койсоң ошол жакшы да. Сен эмне дегенден көрөчү. Азыр көчөгө чыксаң баары эле эмне? Бүт эле бүт. Иш жок азыр көчөгө чыксаң бүт эле кыйын азыр. Андай байка кечирип койчу деген жок эч ким азыр. Андай түңүлөсүң. Ошондой кишини укканда мен сүйүнүп келдим да, Кудайым ай, сен бара келсиң го, келчи деп кучактай берсиң да. Анда эмесе Кыргызстан демек сиз үчүн эң маанилүүсү бул сиздин үй бүлөңүз. Ооба, үй бүлөм мен. Кол чаап койсоңуздар, сүйүктүү меймандар жана теле көрүүчүлөр. Салам Кыргызстанда биздин дагы эч кандай мындай өзүгө жаккан, теле көрүүчүлөргө жаккан салтыбыз бар. Биз сүрөткө түшөбүз, Камчы мырза. Келиңиз уруксат берсеңиз, сизди ортобузга алалы дагы сүрөткө түшөлү. Сүрөткө түшкөн жакшы көрөсүз, жаман көрөсүзбү? Батабызбы? Батабыз. Келиңиз бул тарапка отуруп бериңиз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, сиздер да даяр болсоңуздар жана күйөрмандарыбыз даяр болсо, бир кол чаап койсоңуздар. Тосуп алатпыз. Камчы батабы? Батты. Эң сонун кол чаалар жаңырсын. Анда эмесе Камчыга бизге конокко келгенде коноктордун баардыгыбыз жашка оюн ойнойбуз. Эми сага бир сонун, бир страшный оюн даярдаганбыз. Анда эмесе Камчы Сарыбаев агабызды сахнага чакырып алмакчыбыз. Качып кете турган эмес. Сахнадан ойнойсуз, биз сизди бул жактан эле отурабыз, Саняр, биз сага жардам беребизби? Албетте, жардам бересиздер. Шартты түшүндүрүп берели. Келиңиз Камчы мырза бул тарапка. Азыр сүйүктүү теле көрүүчүлөр, кадырлуу айымдар жана мырзалар, биз реквизитибизди алып келели. Сиз азыр бизге экзамен тапшырган эле жигит болосуз. Биз Назира эжекем экөөбүз сизден экзамен алабыз. Деги эле өзүңүздөр байкадыңыздар. Жана мурунку чыгарылыштардан дагы, балким кинодон, балким теле аркылуу көргөнсүздөр, Камчы мырзанын өзгөчө түрдүү образы бар. Театрда, тасмаларда, кыска метраждык тасмаларда. Азыр ушул учурда биз бир жыл болобу, 2 жыл болобу келечекке баралы, дүйнөлүк деңгээлде чоң тасма тартылганы турат. Голливудтан келген 2 продюсер жаныңызда турат. Сиз бул жактан эшикти такылдатып кадимкидей эле Камчы Сарыбаев болуп келесиз дагы. Бул жакта менин колумда кагаздар турат. Сиз каалаганын билет сыяктуу эле. Каалаганын тартып карайсыз. Караганда сүрөттөр турат ал жагында. Жаныбар болушу мүмкүн, жаны жок болушу мүмкүн, бир образ болушу мүмкүн. Мен бул жакта турам. Сиз дароо эле ошону ойноп көргөзүп беришиңиз керек болот. Музыка керек болгон жерде биздин диджейибиз музыка коет. Керек жок болгон жерде сизде текст керек. Эң маанилүүсү актёрдук чеберчилигиңиз. Сүйлөштүкпү? Этюд түрүндө көрсөтүп берем, Каалаган түрдө. Келиңиз бул тарапка. Бул экөө мен анан калып эле жок, тааныбай айтам, билбей айтам деп койсочу. Жок, биз сени башында тааныбайсың, сен Камчы Сарыбаев болу элексиң. Жок, Камчы Сарыбаев, экөөбүз тааныбайбыз. Биз Америкадан келдик. Биз чет мамлекеттен келген теле көрүүчүлөр, сиздер даяр болсоңуздар, сыналыңыздарга жакыныраак отуруңуздар. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында кино кастинг. Кол чаалар, кеттик. Кириңиз. Тандаңыз, каалаган тандаңыз. Кудайым ай. Эмне экен бул? Кадырлуу теле көрүүчүлөр, бул танго. Азыр биз сизди куттуктайбыз. Сиздин невидимка партнерыңыз чыкты, көрүнбөгөн кыз. Азыр тосуп алып тангону бийлеп бересиз бул жакта. Музыканы коебуз. Сүйлөштүкпү? Анда эмесе сиздер даяр болуңуздар. Танго с невидимкой. Камчы Сарыбаев. Экинчи билетти тандаңыз. Мен туура эле түшүндүм, просто Гүлжайна. Бул жактан өбүп атпайбы? Танга бийледиң беле? Ооба, мени кошуп алсаңыз. Кийинки себеп жалпы элге көрсөтөбүз. Анда эмесе биздин байкебиз азыр Дана Стерваны ойноп берет. Образга кирип агайбыз даярданып атканын көрсөңүздөр болот. Азыр мындай жөн эле. Ошондо Гүлжайна кесиптештердин арасынан мен стерварак экем, ошон үчүн азыр ошондой батыл болуп калат, уруш болуп калат ошондо. Көрөлүчү. Жашоодогу стервага каршы образдагы стерва деп койсок, таарынып калбаңыз эчеке. Албетте эле ол жөн эле тамаша болчу. Сиздер үчүн этюд экинчи номердеги этюд Камчы Сарыбаев стерванын образында. Кеттик.
Emne ақ çenekli көк çenekli ақ қапқақ. Көк çenekli ақ қапқақ. Bu ақ çenekli көк қапқақ қыласың ya. Ақ çenekli көк қапқақ қылдың. Не болды ағай? Не қақырма атасың? До конца ойнамайсың, да, бұл да. Жоқ. Қолыңызды бергенсіз. Не болды аншалық айтып кетсеңіз. Жоқ ай. Сөздер түсініп кетті ұқсайды. Неден ақ қапқақ. Бізде мынаған Ақ чайнекте көк қапқақ, көк чайнекте ақ қапқақ. Ошаны айтылды. Жоқ, сіз дегенше аябай стерваның образын жаратып атып, яқта чынығы стерваны көріп қорқып кеттіңіз. Негізі қызы кішкене азыр сөзменен айтып алып басын толбайын өттім ошончо тамсыл түрүндө Анда сізге ошо сіздің жаңылмачыңызға мен жаңылбач боюнча жооп берсе болмок экен, а? Былкы-былкы-былкташ, Кудай мени кыз кылып жаратпаганына рахмат бе. Кезектеги тандаңыз. Король, король болосуз. Майкл Джексон. Даяр болуңуздар, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, күйөрмандар. Сиздер үчүн легенда Камчы Джексон. Тосуп алыңыздар. Музыка кетти. Кол чатырыңыз. Азамат, Камчыга дүркүрөгөн колчалар. Баракелде агай сизге. Чеберлик. Бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дейт. Актерский мастерствону көрдүңүздөр. Камчыбыздын чынында эле бүт экзаменди 5ке тапшырдыңыз. Голливудка чогуу кеттик. Кыргыздын атын алыска чыгарып жүрө бериңиздер. Дагы бир дүркүрөгөн колчалар. Чоң рахмат сизге агай. Биз эч качан келген меймандарыбызды кур кол кетирбейбиз. Анткени Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын башкы демөөрчүсү Шоро компаниябыздан белектерибиз бар. Шоро бул күч кубат. Шоро байкебизди тосуп алалы. Шоро байкебиз сизге өзү белектерин алып келип бермекчи. Эң камчынын сүйгөн тамактарын Шоро байке алып келип атат. Өзүңүзгө окшош колчалар менен. Кагылып кетейин байкем, байкем, ай. Анда эмесе. Анда эркин микрофон кыргыз элине кайрылуу. Бир туугандар, оорумагыла. Ден соолук каалайм. Жүзүңөрдөн күлкү кетпесин ар бирине. Чоң рахмат. Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын жылдыздуу коногу болуп, позитивдүү Камчы байкебиз болду. Кол чабуулар Камчы Сарыбаевга. Чоң рахмат. Анда биздин Шоро байкебиз сизди үйүнө чейин жеткизип коет. Өкөңөр жашынакай мотоцикл менен үйгө чейин жетип алып, бала чакада. Көтөрө алар бекен, э? Көтөрөт. Айлодо. Илгери бабалардын заманында батыр жигит айдай сулуу кызга ашык болуп калат. Көп өтпөй жигит жактырганы менен кыз кулмайга түшөт. Сулууну кууп жетсе, имере тартып жүзүнөн сүйөт. Ал эми жетпей калса, кыздан 40 камчы жеп, элдин алдында уят болот. Эгер кыздын көңүлү болсо, жигиттин жетишине тымызын өзү жол берген. Бекеринен элде алыс жолго арыштуу тулпар сурагыча байсалдуу сапар тиледеп айтылбаса керек. Максым Шоро, көчмөндөр суусундугу. Не утасың? Эчтеке болгон жокмун. Болгону мен бүгүн күндөгүдөн да керемет, күндөгүдөн да сулуу болуп турганыма мээримге ыраазычылык айтып турам. Кимде ким, эгерде менде татынакай болгуңуздар келсе, мээримге кайрылыңыздар. Кел түкүрүп коюн. Түт-түтпү. Көз тийбесин. Назира. Оу. Сага кандай ырлар жагат? Эми кыргыздын эле ырлар жагат. Кандай мисалы? Ар кандай тамашалуу. Билесизби, илгерги биз кичинекей убагыбызда алло телефон ким бураса дайыма деген ыр бар эле го. Ошол алло телефон деген аябай жагатма. Неге экенин билип атасыңбы? Неге? Себеби биздин келе турган бүгүнкү коногубуз азыр кыргыз элине аябай ушундай бир ити чөп жеп аткан бир инсан келе атат да. Ити чөп жеп? Өзү ити чөп жеп калыптыр.
ит да чөп жейт Эми экен. ал кыргызда иши жүрүп аткан кишинин ити чөп жейт деп айтат. Аа. Анан ошондо неге айтпайсыңбы? Эй. Ошол алло телефон деп кыргыздын жүрөгүн багындырып атат. Ошондой ыр барбы? Сен жаңа ырды айтып Алло. Мен билем. Ал жана өзүн пистолет, арбак дегенби? О, бир роза гүл бар го. Жакут Сыдыковду айтат атасың. Албетте. Келиңиздер анда тосуп алалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, тосуп алыңыздар. Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын жылдыздуу коногу Жакут Сыдыков. Колчабалар. Келиңиз Жакут байке. Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Куш келипсиз? Жакшы келип алдыңызбы? Сонун келдим. Ишиң ийгиликтүү болот деп азыр эле Гүлжайда айтып кетти. Ити чөп жеп атат. Итиң жакшыбы? Итим чөп жатат, аба машина алганбыз, бензин көп жеп атат. Мындан бир 2-3 жыл мурда бир аз чыгармачылыгыңызда тыныгуу болгондой сезилген бизгечи. Анда сен жок болсуң. Бирок 2-3 жыл мурда бир аз тыныгуу болгон эми. Бирок азыр мына быйылкы 2015-2016 жылы Жакут Сыдыков деп кайрадан мындай жанданып иштей баштаган сыяктысыз да. Ошонун себеби эмнеден болуп атат? Эмнеге кайрадан аябай катуу чыгармачылыкка кириштиңиз? Катуу чыгайын дедим. Акырын жүргөндөн тачып кеттиңизби? Бирок биздин сахнага келгенибизге көп жыл болуптур да, 15 жыл болуп калыптыр. Анан ошондон бери эле өйдө ылдый. Бирок Жакут деген атыбызды, Куудул ырчы деген затыбызды жоготпой, кыргызстандык өнөр адамдарынын арасында өз ордубузду таап келатканыбызга сүйүнөбүз. Анан кыргыз элибиз дагы атыбызды атап Жакут деген балабыз деп мен өзү айылда дайым эле айтып калам го, жалгыз кемпирдин колунда чоңоюп өскөм деп. Анан апаман да сурайт элем, айылда кээчилимде эмнеге мен жалгыз кемпирдин жалгыз баласымын деп апаман сурайт элем. Апа, элдин баарынын атасы бар экен го, мен атам гана десем, апа да эне баланын жүрөгүн ортукусу келбейт го, ар жак бери жакты карап сен атаң ушулар деле жүрөт деп койчу. Бирок ушул убакка чейин көргөн жокмун атамды. Не видин кого деп коем. Көрсө ар кимге ар кандай тагдыр жазылат экен. Бечара мен апам бир келген өмүрүндө төрөбөптүр. Мен асырап багып алган экен, ушуну мен бакма тоок короос экем. Кыргызда мага окшогон бакмалар көп эле го. Ошентип айылда бир кезде жалгыз кемпирдин жалгыз баласы болсом, азыр жалпы кыргыз элинин баласы болдум. Рахмат кыргызстандыктарга жалпы. Рахмат деп туруп кетип калчу дейсиң. Жакут, сен эмнеге мисалы өзүң башка элдер өзүн мактайт эмеспи? Өзүн мактап, өзүң жактап, экөөбүз дагы чогуу иштешип калдык дагы. Сен өзүңдүн жеке мындай гүлдүрүп элге чыгып, жалгыз роза менен чыгасың го. Ошондо мени бирөөлөр көрсө арбак дейт, бирөөлөр көрсө пистолет дейт, бирөөлөр көрсө арык дейт. Ошондой ар кандай кылып өзүңдүн кемчилик жагыңды элге айтасың. Туура, бирок мен ушул нерседен чыгайын дедим. Ниетти өзгөртүш керек экен, ниетти жакшы кылыш керек экен. Себеп дегенде мен ошол стилде түшүп калыптырмын. Өзү мен айылдан келгенде мен сахнага эч ким чыгарбайт, кантип чыгам деп Абдылдеке барып мен бир ырдатып болот, же Жаныбекке барып байкушрамадык. Бир сатир айтайын деп ушинтип эле жүрө берчүмүн. Анан ошол стилмен калып кетиптирмин. Борончу байкелерде дагы борончунун таранчысы болуп, бир топ шакирт болуп, убагында кызматтарын кылып, бир топ тарбияларын алдык агаларыбыздын. Анан ошол кездерден баштап эле ушул мындай кейиген нерсе башталып калыптыр да. Анан Борончуга да айтып койчу, сен ушул стилден жанба депчи. Көрсө мени өтсүн деп аткан экен. Жок болуп кетсин депчи. Ушул стилден жанба дечи. Анан ушундан жанайын дедим. Бирок ошентсе дагы өзүмдү мен мындаймын, мен тигиндеймин, же болбосо мен аял алдым, настроением жок деп өзүмдүн аялым мисал кылганы менен башка бирөөлөрдүн аялдарын айтчумун да. Сенин аялың мынтип атат, же сен мынтип атасың деп бирөөнүн жүрөгүн ооруткандан көрө өзүм жүрөгүм оорусун, башкалар кабыл алсын деп ойлочумун. Эми азыр Назира эже туура айтасыз, мен сакал менен кошо сатирамды да өзгөртөйүн деп атам буюрса. Дегеле могу юмор студиясында неме бар, азыр жаңы жанрда чыкпа, стендап деген жанр көбүнчө чыгып алып, жалгыз микрофон менен эле. Жакут өмүр бою жалгыз айтат. Стендапмын го мен. Көбүнчө деген эме болуп атпайбы? Азыр ошол жаңы дем алып, элдер кызыгып, ошону көрүп атышат дегеле стендап деген аты. Ал эми мурунку учурда карасаң, азыркы деле биздин кудул байкелерибиздин деле кылып аткан ошол эле кудулдардын кылганы стендап болгону эле аты башкача болчу. Сиз айтып атпайсызбы, неме жанрды өзгөртөйүн деп атам, кейигенди өзгөртөйүн деп атам деп. Кайсы түргө өзгөртөйүн деп атасың? Эмне кандай кылып элдерди күлдүртөйүн деп атат экен Жакут байкебиз?
негизи Дегеле адамдар эме күлөт да мындай, бирөөнү кулат үйсөң күлөт, бирөөнү мазгаласаң күлөт, бирөөнү кемчилигин көргөзсөң күлөт. Дегеле күлкү ушундай болуп калат негизи. Негизи күлкү жаратууда ар нерсеге аргас болобуз. Аргас болгон нерсебиз бул жалган айтууга да туура келип калат да кээдечи. Анан мен ушул сатираларда Кудай буйрса жалган айтпай сатира жаратып көрсөмбү деген жакшы ойлор менен бирөм деп аракет кылып аткам, бирок бир жылдай болуп калды. Болбой атат да, жалган кылыш керек болот экен да. Анан акырында жалганды чыгарбасак, жалгандан чыгыш керек болот да. Чындыкты, акыйкатты айта турган болсок, бул эл сөзсүз жарылып күлүшөт да, сөзсүз жарылып күлүшөт. Анан стендапта мен баягы стилимди өзгөрткөнүм менен, сатирамды өзгөрткөнүм менен, бирок мен баягы мен тигиндеймин, мен мындаймын, мен аракмын, анан дагы азыр деле сатираларымда бар. Мен эч кимге сүрөткө түшпөйт деп айтып жүрөм, мисалчы. Сүрөткө түшпөсө айтасың да. Бул нерсе калып кете берет экен, бирок ошондой мисалы үчүн өзүм чыгармачылык концертим болсо, ошондой. Жок, бүгүн биз түшөбүз сүрөткө. Гей турган номерим бул эми мен калымда калган окшойт. Бирден номер болсо дагы калган 4-5 номерим гейбей турган номер кылганга аракет кылайын деп атам. Анда жана бир жандык азайып баратканда кызыл китепке сактап калышат. Анан Жакут мырзанын дагы ушул стили өзгөрүп бараткан турбайбы? Кызыл китепке сактап калайлы. Гейгенин сактап калбайлы, гейип бербейбиз бизге. Негизи жашоодо кээде бирөөнү көрүп туруп гейбеске аргас болосуң да. Көрүп туруп, анан кээ бирөө сабырсыздык кылат, кээ бирөө уятсыздык кылат, кээ бирөө күчүнө салып алсызга боюн көтөрөт дегендейчи. Анан гейип турган нерселер бар, ошондо гейип кыласың. Мен азыр эмне деп гейип берсем? Мени карап туруп гейиңизчи. Жок, мындай кылбайлы. Мындай кылалы, биздин коногубуз бир образ жаратып берсин. Биринчи гейбейби, анан кийин образ жаратып. Ошо гейген эле образ жаратып да. Биз мындай сенин бала чакаңбыз, сен атасы болосуң, Анан биз сен тилиң укпай, аябай гейип, мындай атанын эмеси болот го. Ачуусу келип, анан өзүнүн насыятын айтат го. Ошондой кылып мындай гейсең. Биз отурабыз. Же болбосо кыйналып кете турган болсоңуз, өзүңүздүн буга чейин белгилүү болгон эле номериңизди аралаштырып ийсеңиз да болот ушунун ичине. Жок, мен баарын кыла берейин. Бисмилля. Назира эженин оюн улай берейин, Силерди төрөгөн апаңар гана алат. Шорумду эле катырдыңар го. Мен эч жаман оюм жок, алдым эле апаңардычы. Мен силердин үчөөңөр үчөө болуп кетет экен деп каяктан ойлодум эле, үчөөңө 3 кийим керек экен. Санжарга деле анча кийбей, менден калганды кийип жүрө беретчи. Бир өкөңгө уратчы боло турган, жерге тийбейсиңер. Бирөөлөргө башымды бошотуп кете турган болсоңор, мен Санжар менен калат элем аял алып берип, анысы унусу да кандай аял алат билбейм иш. Эмне бизден кутулалбай атасызбы ата? Мындай азыраак ичип, азыраак жесеңер жакшы болот эле. Кыз тейин кызтай ичкен жакшы да. Ошо мурун айтып атпайбы ата? Ошо мурун айтсаңыз болмок, мен ачык калгам. Эмне биз апабызды тартып калсак эмне кылайлы? Сиз аябай жакшы урушат экен, неме жакпай, аябай жакшы мындай адам жүрөгүн оорутпай урушат экен. Эгер үчөөң менин балам болуп туруп, ошондой мени ушундай гей уруш десечи, мен тим эле өтүңөрдү алмакмын да. Чын эле ушундай тартчактык мүнөзүм бар да. Назира эже менен бирге иштеп калгам. Жаман кыялдарым көп эле негизи, бирок жакшы кыялдарды эске алсак жаап кетет да. Жаман да бирокчу. Жакуттун бирок эмеси мага кечирип кой, Жакут, сөзүң аралжы. Мындай даярданбай туруп эле бир сонун сөздөрдү таап алат да. Жакут экөөбүз 1 жыл тандем болуп иштеп жүрдүк да. Анан бир жерде бул Жакуттун өзүнө таандык Титаник деген кинону баарыбыз эле билебизби? Ошо киного сатира жазганда бул Джектин ролун, мен болсо Розанын ролун ойнойм. Картайып калган Роза, бирок экөөтөн кыргыз болгон экен деп ушундай айтылат да башында. Анан мен чыгып, кагылайын, каралдым, ысы көл, ушунчалык ушул сатирасы жагат да. Анан биз Өзгөн районунун бир айылында коюп атканбыз, аякта кызыл топурак экен. Тоо дыйкан, Тоо дыйкан. Ушундай баткак, анан кийин бул болсо сахнага жылаңайлак чыкчы да эмеси. Наскиси да жок, туфлиси жок, анан кыргыздын кепини Кудай сактасын, аны кийин киеле. Кыргыздын кепини дейсизби? Кепин деп коет го кыргызча. Кепин деп анан ошо кепин кийип алып чыгат да, начушка сыяктуу болупчу. Анан кийин мен болсо бир жолу көзүмө көрүнбөй койдуң го, Джек десем, бул мен Роза деп бир Роза көтөрүп алып чыкчы да. Анан сахнада мен күтүп атканда оң жагыман келчү эле, бирактан Джек деп ыйлап күтүп атсам, Титаниктин музыкасы болуп атат. Бул жанагы резинка өтүк бар го, айылда кийген, ошонусу батка ошону кийип келе атпай сахнада. Ал эми туугандар, мен мындай дароо эле ой келип кетти. Азыр экөөңүздөр эле ойнойсуңар. Бакта сахнабыз бар, теле көрүүчүлөр миллион киши көрүп атат, миллиондон ашык.
ошол сатираны эстеп жанданып бербейсиздерби экөөңүздөр чогуу? Бир эмес көрбөйлү эстеп. Бир эмес көрбөйсүзбү? Унутуп калдым го. Эч ордого жок, эми сиз эстейсиз, профессионал унутпайт дейбиз. Кол чабалар Как жаңырса. раз ак кийим кийип турасыз. Сиз дагы чыгасызбы? Титаник. Ооба, бир гүл көтөрүп ал эми. Ооба, бир роза көтөрүп. Эстеп көрөлү. Сиз чыгып айтып аткан жериңиз? Ал эми биз сизге Титаник деген музыканы коюп беребиз. Баары даяр. Титаник музыканы коюп койсоңор. Кайсы вакытта коюлуш керек? Башынан Азыр башында. Тоо дыйкандын клубун биринчи элестетип алгыла. Ал деген жаңы курулуп аткан экен. Тоо бийик тоолордун арасындагы айыл экен. Анан карагайлар жыгып койгон клубдун ичине билесиз, клубдун ичи лай эшиктин арды. Анан биз дагы ошо Герзовый. Жок, Титаниктин музыкасы жакып чыгып келаткан да. Мен чыгып келет. Мен мындай элечи. Агачы. Азыр эң жакшысы лай жок. Баштай бериңиз. Мен деле унутуп калдым бирок. Мен кемпирмин, картайып калган Роза. Кыска нуска, Жок, узун эле ойной береличи. Караныңдан кагылайын ысы көл. Күнүгө мен сен көл жээкке келип, өзүмдүн жегимди сагынып, ушу сенин түйүңдө жатканын билемин. Арбак болсо дагы бир көзүмө көргөзүп койчу. Мен сени ушунчалык сагындым. Куран окусам дагы түшүмө кирбейсиң. Эмне деген акмаксың, Джек. Музыка. Роза, мен келдим. Джек! Роза! Ай. Бизге болбойт бизге. Жолкан болбойт, кечиресиз. Сен арбаксың да, кечирип койчу. Роза, Оу. сен, Ооба, мен Джек. сен. Ооба. Мен сага аябай таң калып кичине капа болуп жүрөм. Неге? Мен тетиги алыскы океандын түбүндө өлсөм, сен ненормальныйга окшоп неге ысыкылды издеп жүрөсүң мени? Джек, билесиң го, биз экөөбүз океанда свадебный путешествие барбадык беле. Анан экөөбүз кыргыз экенибизди унутуп койдуңбу? Анан көлгө келдим да. Баягы Брирлиантты мен ушу ысы көлдүн бияктан ыргытпадым беле. Билесиңби? Сени алсын деп эч ким таппай калсын деп баягы картайганда сактап жүрүп туруп анан кийин чыгып туруп деп жөнөткөм. Алдыңбы брирлиантты? Айланайын Роза, сүйгөнүм сага рахмат. Ошол бриллиантты алып ломбардка өткөрүп анан келбедим да. Алтыным, аман эсен келип алдыңбы? Ооба, бирок мен сага кыска нуска капачылыгымды айтып коеюн. Мен өлгөндөн кийин бир да жолу эстебедим го. Кандай эстеген жокмун? Эми пенсиям бербей атса Куран окуп аттым кээ бирде эстеп. Пенсияң бербесең, самыңга деле окуп койсоң бир сene жуунуп алат элем го хотя. Роза, мен өлгөндөн кийин бул жашоодо эмне кызыктар болду кемеде, эсиңде барбы? Эсимде да. Ошодо кемедечи элестетсең бүт бардык эле кыргыз экен да. Жана музыка ойноп атышты эле го, скрипкаларды ойноп, биз өлө бийледик эле го. Музыканттарбы? Ошо музыканттын баары токтогулдуктар экен да. Койчу? Ооба. Анан жанагы атышып атпады эле, кайык талашыпчы. Атышып секирип. Ошолор пикет кылып, ошонун баары аксылыктар экен. Бүт эле кыргыздар турбайбы? Баары эле кыргыздар экен да. Жанагы жана мени пистолет менен атып кубалап жүрбөдү эле? Ошо бала жаллап аттык эмес бекен? Ооба, жаллабаттан да, мен алам дегенби? Ооба, жаллабаттан болуп экен ал. Мейли баары өткөн кетти дечи, бирок Роза, сен дагы эле тирүү экенсиң, дагы эле өлүлексиң бе? Канча жыл өттү? Ооба, мен эсимде Джек. Мен сага сөз бербедим беле, сен өлсөң мен дагы өлөм депчи. Жакшы эле өлөйүн деп аракет кылып туруп, мойнума ташты байлап туруп, секирип туруп эле өлөйүн десем эле кайра бук деп чыгып калам. Жок, мен Джектен дагы эки таштарды байлап оорураак таштарды кайра эле секирсем эле бук деп чыгып калам. Ошондо Джек, мен сага бир нерсени айтам деп унутуп коюптурмун да. Жалган айтканың кала эле экен да, Роза. Жок. Неге эле сен сууга секирсең кайра булк деп кайра эмнеге чыгып каласың? Неге сен кайра чыгып каласың, Роза? Джек, мен сен тирүү кезинде бир нерсени айтпай калыптырмын да. Нени айтпай калыптырсың? Мен таластык экенимди айтпай калыптырмын да. Таластыктар чөкпөйт да. Баракелде, Жакыт. Эстеп турсуз. Назира, Жакыт сыдыков кабыл чаап койгуздар. Рахмат. Келиңиздер. Ордуңузга отуруп бериңиз. Мындай ар кандай кылып эстеп. Ооба. Бардыгын кыргыз элибизге бир жаңыртып, ойноп койсок болгудай окшойт же. Мен Жакуттан жолуккан сурайм. Ушунду ойнойлучу, Бул эфирге дагы көп тартылбай калган, элдин эсинде калбаган да мындай. Муну жакшылап ойнош керек, реквизиттер менен. Ырларыңыз чыгып атат, студияда жазылып атат, клиптер тартылып атат, күйөрмандарыңыз миңдеп, 100 миңдеп сизди көрүп атышат, ыраазы болуп атышат. Ал эми сиздин башкалардан айырмаланган ошо эмнеңиз менен алып кетип атасыз? Эмне менен ошол элдер сизди жактырып атышат?
Анткени өзүңүз эле айтып кеттиңиз, укмуш деле вокалым жок дедиңиз. Ооба. Эми укмуш деле вокалым жок, менде укмуш эмес вокалым бар. Анан сатирага, тамашага жөндөмүм бар. Аз-маз жамакчылыгым бар. Жазма көйлөгүм бар. Бир аз болсо дагы канчалаган ырчылардын ырларын жазып бергенмин. Сөздөрүн. Канчалаган дегенде мисалы үчүн эң популярдуу кайсы ырлар? Баштан баштай турган болсом, бир аз санап коеюн. Мен негизи Назире айтып отурса жакшы болмок, ага жарашмак. Мен мактанып отуруш неудобный болот, бирок айтып берейин. Сага үйрөтпө, мен келгенде Үчөөдү айтып берейин. Койду. Биз сиздин ырларыңызды билебиз. Бул Жакыт Судуктун калемине таандык деген эң элге сиңип кеткен. Айтыр. Эң биринчи тамашалуу ырлардан Ильяс Абдыразаков менен Мажитке жазып бергем. Салам братан деген дүң деген. Жакшы дедим. Нике кайып деген ырды кеңештебуна жазып бергем. Дүң деди. Кудайга шүгүр дедим. Мирбек Иманбеков ырдап жүргөн ыр бар. Балам дейсиң меремиңди төгүп мага дадаң деген. Ирлан Талабеков ырдап жүргөн окуучу кыз дүдүң деген. Кудайга шүгүр ошо окуучу кыз сөздөрүн жазгам, оонун да жазгам, сөз оonu мага таандык. Ынак Осмоналиевдин тигүүчү кыздар деген ыры, азырдагы учурда сенин жашың 95 деген сыяктуу ушул көптөгөн илгерки биз тобунда иштеп жүргөн, мен мектебим биз тобу болгон. Ошол кезде да ай гүлүм гүлүм ай гүлүм деген ырларды биз тобунун жигиттери ырдап жүрөт. Ошол ырлардын сөздөрүн жазгам. Болду, мага рахмат. Эми жок, Жакып байкеге ыраазычылык. Эми башталды, кой тур. Ушундайда токтотуп калалы. Сиз азыр жамакчы жөнүндө дагы айтып кеттиңиз. Мен сиздин жамакчылыгыңыздагы бир конкурстарды аябай көрүп, мен өзүм жыргап күлүп отурганбыз. Жалалабадда Манас Бердибеков агайыбыздын бир канча жылдыгына арналган бир конкурс өткөн, билесизби? Ошол жерде канча куудулдун арасында таймаш болгон. Ошондо сиз жамакчылыгыңыз менен биринчи күнү башка номер аткарып туруп, экинчи күнү эле жамакчылыгыңыз менен башка номер аткарып бергенсиз да? Өтө сонун жазылды. Бир куплет кезде ырдай алам, бир куплет. Ата Бишкектен келген балаңдын кабыл ал айткан саламын, канча жыл мурун өтсөң дай көзүмдөн учуп караның, өзүң жок бир да конкурстан ачылбай жүрөт кабагым, өзүң жок болуп атаке мен дайыма өтпөйдө каламын. Анан ушинтип унутуп каламын. Оны жашар балам. Оңдойбу, калың эл мени колдойбу, финалга чыксам сүйүнүп, фигурам чыгып толбойбу. Бишкектен алган баш байге, билесиз Тынар Торгойду, тырнактай жакут балаңды, ата Тынарча көрсөң болбойбу, ата Тынарча көрсөң болбойбу. Көп баракелде. Жакып байке, сизге кызыктуу маегиңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биздин меймандарыбызга суралган салтка айланган сурообуз бар. Бул Кыргызстан сиз үчүн эмне? Салам Кыргызстан салам, мен жүрөм Жакутуң аман, мени сүйлөштүрбөй эле эки кыз уруштуго жаман. Кыргызстан деген бул эмне? Бул менин үй бүлөм. Кыргызстан менин мекеним, кыргыз болуп жаралсам айтчы деги кандай күнөм. Кыргызстанда жашаган кыргыз эмес, башка улуттардын барын сүйөм. Кыргызстан сени сүйөм, мага берчү көрүүчүлөр гүл кайда, Жакут кайра сахнагарда келбейт кайра. Сураныштар менен ырдап жатсам, мостойбой кол чапсаңчы гүл жайна. Ырымды барыңарга арнадым, ыр дүйнөсүн көкүрөктөн тизип чыгып тандадым. Жакут акеңдин өнөрүн көрүп жатып, эмне дейсиң алайлык үкөм санжарым. Ай баракелде. Талантым болсо билбеймин кайда жашынам, жалгыз кемпирдин баласы элем деп, мен талантымды кайда жашырам. Уматың келди, чөп жеп атат деп айттың, ана мен талантымды кайда жашырам. Мен быйыл 2016 болбосо 2017 болбосо 2018 же 2019 же 2020 ачылам.
турам, ушуга кошуласыңбы кагылайын эжем Назира. Ой, албетте. Чоy барыкелди. 2017-2018 мейле сиз азыр аябай ачылып чачылып аткан убагыңыз ишиңизге ийгилик болсун. Чыгармачылыгыңыз мындан дагы бийиктей берсин дейли дагы. Сүрөткө түшөбүз. Сиз менен эч ким түшпөсө биз түшөбүз. Биз өзүбүз коелу, сиз менен келиңиз. Телекөрүүчүлөр, салам Кыргызстан Түркү шоу программабызда жылдыздуу селфи. Келиңиздер, сүрөткө түшөлү. Санжар эки кызмага отура турган орто место деле калтырган жок, бирок отуруп алдым. Күлөбүз. Күлдүк. Эң сонун кол чаап койсоңуздар болот. Кайра кетейик. Санжар, эми биз Назира эжекебиз сырттан силерге карап кол чаап отуруп туралы. Биздин Жакут байкебизге арналган сонун оюн дайындап койгонбуз. Сиз ошол оюнду барып аткарып берип койсоңуз. Жакут мырза, келиңиз. Сизди сахнага чакыралы. Реквизитибизди биздин жардамчылар даярдап койду. Эми Салам Кыргызстан түнкү шоубузда биз келген мейманды сөзсүз түрдө бир оюн зоок менен сынайбыз, ойнотобуз жана маанай жаратабыз десек болот. Сизди эми ырдатсак, бийлетсек, актёрдук чеберчиликти текшертсек, эч эле мындай оригиналдуу бир нерсе чыгара албай калчу да. Анткени коркуп турам да. бүт жагынан эле кыйын экенсиз. Ошон үчүн биз сиздин бир аз кыйын эмес го деген оюбуз менен сынайын деп атабыз. Спорт маселеси. Жөн эле спорт маселеси эмес. Сиз азыр ырыңызды ырдайсыз. Кайсы ыр кааласаңыз, айырмасы жок. Өзүңүз каалаган ырыңызды. Бирок биз үчүн эң сонунлук эгерде алону ырдасаңыз. Алону ырдап бере турганыңыз. Алону кыз дагы болуп, бала болуп дагы эле. Кыз дагы болуп, бала болуп дагы. Айырмасы жок. Ошо экөөнүн тең эле сиздики, сиздин партияңыз болуп. Сүйлөштүкпү? Ырдай бересиз, бирок ошол учурда биз дүйнөгө Кыргызстандын атын таанытып аткан мыкты спорт чеберин чакырып келдик. Ал чыгып туруп сизди кыйнайт. Жөн кыйнабайт. Мисалы үчүн тийгизе калышы мүмкүн, тийгизбей калышы мүмкүн, кулатышы мүмкүн, бут чайышы мүмкүн, болевой тартышы мүмкүн. Сиздин жумушуңуз Жакут канча кыйын болгонун текшеребиз. Ушул күнгө чейин мен арыкым менен тигиндейм деп атпайсызбы? Жакут байке негизи аябай спортсмен, күчтүү. Эмне болсо дагы токтомой жок. Кийимимди айырбайбы иши? Токтомойт, кийимди айырбайт. Айрый турган болсо бизде складыбыз бар, дагы ушундай кийимдерди даярдап коебуз сизге. Сүйлөштүкпү? Кааласаңыз пиджакты чечип койсок болот. Складыңызга береке. Кол чаалар, баары даяр. Мен ачык жүзүмдү эми көрдүңөр. Атайын костюм кийип келгем да. Атайын костюм кийип келдиңизби? Нимага кыш мезгил жагат го. Телекөрүүчүлөр, күйөрмандар, кыш мезгилин жактырган Жакут байкебиздин сынагы башталды. Ырыңызды даярсызбы, ырдайсызбы? Ырдап баштай бериңиз, биз байетсиз чакырабыз. 1 2 3 кеттик. Калаганым ырдай берейинчи. Макул, калаган ырдайбыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Kim gelir eken ay bilbedim da özümdü özüm ay dil dedim kolça var beken ay kalın ela koldogon gezden ay жүргөнüm ушул bu çakırgan balаңар уактысын ay караңар бут жака катың ay чаппагын ay андайды кылбайт матка менин таштабаңа алмашпайын сени Oy başkaga alımda жетпейт kançaga андай да менин ай таштабаңа бербейт элем ой башкага ой бунун ай көнүп аткан ай өлтүрөт аял көрбөгөн ат көрбөгөн минип атып ай өлтүрөт кой бергин менин ай кулагыма кулакты сурабай турамын мына туугандар менен кайрадан туруп турган убагым кайрадан мунун ай келатат мунун дагы ай эмне деп атат микрофон тишимен ай бир тийдиң бул балаңарга ой жин тийди кой десең делең ай болбойбу да ушинтип дагы ойнойбу кой бергин менин ай бутумдуң ай турганын караң ай тушумду о кагылайын жигиттер кой бербейт эле не кылсаң дагы токтобойм да ыйлабайм дагы боздобойм кыргыздын кыйын жигитимин коркокторго окшобойм алдыңа жатсам деле кыйынмын да 45-35 тыйынмын алдыга жатып ырдаган уктуңбу Жакут ырыңды кой бербей мунун тырышат мынча эле эмнеге тырышат аракет кылсаң менделең болду дейм курушат мен жайындырбай туугандар жагы мен турат го ушул кезде Жакуттун кол чабының ой угат го
Ой, болдай, болды. Ой, берей, болдай. Эгерде Кол чабуулар жаңырсын, кадырлуу меймандар. Акыры чыгып жеңдим го. Санжар. Баракелде. Молодец, Жакутка кол чаап койгуңуздар. Жакутка жана сиз мындай экенсиз да. Алдыңда калсам да бир тиштеп өлөм дегендерден экенсиз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Жакут мырзайга болгон ыраазычылыгыбызды билдиребиз дагы кургоо кетирбейбиз. Мен мынча күлөлөк болчумун. Оюндан соң Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын башкы демөөрчүсү Шоро компаниясынан кыргыз жыттанган, ден соолукка пайдалуу болгон, суусундукту кандырган продукциялар болмокчу. Тосуп алыңыздар Шоро байкебизди. Жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Кол чабууларга Жакут азаматсың мынакей. Эгерде сиз ушул Шоро компаниясынын ушул продукцияларын дагы колдонсоңуз, сиз мындан дагы күчтүү жана мындан дагы кубаттуу болосуз. Жанагындай балдарды жөн эле жыга чабасыз эми. Анда келиңиз, эркин микрофон сизге, Жакут байке. Эми жалпы сиздердин жамаатка рахмат айтам, анткени мен өзүм бул көрсөтүүнүн көрүүчүсүмүн алдыңкы. Бүгүн ошол мен ушул сиздердин көрсөтүүгө Салам Кыргызстанга чыгып аябай кубанычтуу болуп турам. Учурдан пайдаланып жалпы кыргызстандыктарга салам Кыргызстан дейм. Жана дагы ошол бири-бирибиздин көтөргөн, даңазалаган, сыйлап урматтагандардан бололу. Кемчилик этип, жаңылып жазсак, бири-бирибизди ачпагандардан бололу. Бири-бирибизди бекем сактагандардан бололу. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсөт. Өсүп эле келатабыз. Дайым бирөөнүн же бир нерсенин жакшы жагын гана көрөлү деп баарыңыздарды жакшылыкка чакырам. Ошол. Салам Кыргызстан. Биринчи коомдук канал мейманыбызга кол чабуулар менен узатып алабыз. Чоң рахмат. Шоро байкебиз мотоцикл менен сизди жеткизип коет байке. Чоң рахмат Жакутка. Ийгилик. Урматтуу кыргызымдын сулуу айымдары, бардыгыңыздар тең татынакай кийингиңиздер келсе, сулуу болуңуздар келсе, анда Аленадан барып кийинсеңиздер болот. Биздин татынакай көйнөктөрдүн бардыгы тең Аленанын бутигинде бар. Урматтуу кыргыз калкым, биздин Салам Кыргызстан көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Шоро компаниясы. Шоро компаниясына ар дайым суусундуктарын ичип жүрсөңүздөр, күчтүү жана кубаттуу болосуздар. Ошондуктан Шоро компаниясы менен ар дайым бирге болуңуздар. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, күлкү өмүр узартат демекчи, 1 саат бою сиздердин өмүрүңүздөрдү узартканга аракет кылган Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы болуп өттү. Урматтуу мекендештер, ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин, чөнтөгүңүздөрдөн акча тапталып кетпесин, артыңардан жамандык кууп жетпей, жаныңыздарда Салам Кыргызстан жарбашып кетпесин. Күлкү ден соолуктун мүлкү, күлкү өмүр азыгы. Күлүп жүргөн адамдын өмүрү узун болот дейт. Ошондуктан жүзүңүздөрдөн жылмаюу, жүрөгүңүздөрдөн сүйүү кетпесин. Так, бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Мен атым Санжар, Назира, Гүлжайна. Салам Кыргызстан! Но камчы негизи мындай билбейм. Элге кандай мындай мага өтө оожоктой көрүнөт эй. Эркек киши мындай кичине серьезный болгон жакшыган деп ушинтип. Койчу эле найын. Билбейм, мен өзүм оюмда эми. Сен ушинтип эле койчу, Назира. Сен өткөндө айтпадың беле? Камчы деген 200 дедиң беле? Карап тур эле мага, карчы. Канча эл карап атат, канча эл 200 дегенсиң. Өзүңкү мага жугузбай. Өткөндө азыр тиме Жакут менен камчы мен айткан жокмун, айтып коем, ого айтып атат. Ай, Назира. Айтсын. Тиги Жакутты деле азыр келгенде сен минттиң го. Ой, Жакут экөөбүз бирге иштешип, ана минтип деп ошенттиң го. Өткөндө эле айтып атпадың, Жакут деген билбейм, Нерибан мясо деп эле ушинтип айтып атпадың беле? Айланайы, сен мындай душманды алыстан издебеден түш жерде отуруп эле. Ай, билбейм, ошо сенен уккам мен ичине. Койчу айланайы. Ай, койчу, Жакут деген Нерибан мясо деп кылсалат жүрөрөт деп ошенткенсиң. Билбейм, сен айткандарыңды айтып атам. Кудайдан коркпай. Ай, мен Кудайдан коркком эле, эмне баса Кудайдан коркуп кеттик анда. Айланай, сен менен опасный турбайбы эле? Өзүң айткандарың айтып койсо түшүндүрөсүң. Мышык бетке сүйкөнбөйт, бутка сүйкөнөт. Качан кайсы мышык бутка сүйкөнөт? Жок, асталы отурганы бетине деле сүйкөнөт. Жок, сен жердеги мышыксың. Бутуң жыттанып атат.
ушуну көрмөксүң. Эч нерсе мындай. Караңыздарчы 5 мүнөт ичинде Гүлжайна стерва да болуп калды, буту да жыттан баштады азыр.